ДТП по проспекту Мира между улицей Ахумбаевой и Южной магистралью. Ну, она магистралью не является, но тем не менее. Смотрите, от машины практически ничего не осталось, ни одного колеса на ней нет, а запчасти разбросаны в радиусе 150-100 метров. По сообщениям сотрудников милиции, водитель сразу сбежал с места происшествия. Пассажиров тоже нет. Вот, смотрите, запчасти все пружинены здесь, с этой стороны автомобиль. Если кто знает, располагает информацией, сообщайте. Такие страшные ДТП происходят, так что будьте осторожны, ребят. Там госномер был сзади? ДТП по проспекту Мира между улицей Ахумбаевой и Южной магистралью. Ну, она магистралью не является, но тем не менее. Смотрите, от машины практически ничего не осталось, ни одного колеса на ней нет, а запчасти разбросаны в радиусе 150-100 метров. По сообщениям сотрудников милиции, водитель сразу сбежал с места происшествия. Пассажиров тоже нет. Вот, смотрите, запчасти все пружинены здесь, с этой стороны автомобиль. 2020 жылдың 11 ай içinde Ош облысының аймағында жалпы болып 665 жолына қырсыздық қатталып, анын кесепетінен 118 жаран қаза болып, ал эми 855 жарандар денелеріне түрлі жарақаттарды алышқан. Негізінен бұл жолына қырсыздардың келіп чыгышы кейбір айдоочулар тарабынан ушул жанагы карама-каршы тилкеге айдап, же болбосо калктуу конуштарда ылдамдыкты ашыргандыктан ошол себептерден келип чыгууда. Айдоочулар арасында биздин Ош облустук жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүм кызматкерлери такай эле айтып келип атабыз, массалык маалымат каражаттарын жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу боюнча да. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр кыш аябай ерте келип, мына Төө ашуу, Ала бел, мына Ош Эркештам жолдорунда ашууларда аябай муз тайгак болгондуктан кээ бир айдоочулар ушул өздөрүнүн автоунааларын дөңгөлөктөрүн, жайкы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу боюнча да биз талаптарды коюп атабыз, эскертип атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби жайкы дөңгөлөктөр менен жүргүнчүлөргө ташып бараткан болсо, жанагындай муз тайгак жерлерде өздөрүнө ыңгайсыз абалда түзүшү мүмкүн. Кыргызстандын булуң бурчуна каттаган, анын үстүнө ар жагы Казакстан, Прибалтика мамлекети, Россия каттаган айдоочулар арасында көбүрөөк биз түшүндүрүү эскертүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми мына жакын аралыктагы өзүбүздүн райондордун район, областтын област аралык каттаган айдоочуларга деле ушундай милдеттүү түрдө жайкы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу боюнча биз эскертүү менен гана чектелип атабыз. Кээ бир киши бул каражаттын жоогундай айтышат, кээ бир киши убактысы болбогондугун, бирок кырсы Кашкабактын ортосунда ар бир айдоочу кышында өзүнүн жеңил автоунаа болобу, жүк ташуучу автоунаа болобу, же жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаа болобу милдеттүү түрдө дөңгөлөктөрдү алмаштырыш керек. Андан сырткары биздин Ош облустук жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ролдо техникалык абал аттуу рейд өткөзүп атабыз. Азыр жерлерде бардык райондордо бул багытта иштер жүрүүдө. Биздин Ош облустук жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бир эле биздин кызматкерлер эмес, Ош облустук иштер башкармалыгынын туристтик милиция, башка ички иштер органдары кызматкерлери менен биргеликте деле ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми көпчүлүгү өздөрү туура эле кабыл алат. Кээ бир киши түшүнбөгөндөр да бар, түшүнгөндөр да бар. Негизи көпчүлүгү туура эле кабыл алат. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы убактарда Ош облусунун аймагында, жалпы эле республика аймагында жолуна кырсыздары көп катталууда, анын үстүнө ушул адам өлүмүнө коштолгон жолуна кырсыздар да катталууда да. Негизинен көпчүлүк жарандар туура түшүнүү менен кабыл алып атышат. Анан өзгөндөгү неме боюнча сизде маалымат барбы? Болсо айта кетсеңиз. Кыз боюнча. Сиз сүрө бересиз да. Ушунда бүгүн дагы өзгөндө азыр маалыматтар чыгып кетти, жаш кызды неме унаа коюп кетиптир. Тип ошол боюнча маалымат бериңизчи. Бул жолуна кырсыгы ушул жылдын 2-декабрь күнү Өзгөн шаарында катталган экен. Тико үлгүсүндөгү автоунаа ошол мектеп окуучусу, 1-класстын мектеп окуучусу Өзгөн шаарынын тургуну экен. Ошол жөө жүрүүчү адамдар өтүүчү тилкеден өтүп бара жатканда катуу ылдамдыкта келип ойдуруп кеткен.
Бұл жолына кырсы боюнча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, карта чиймелери чийилип, азыркы убакта сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тергөө иштери жүрүп атат. Айдоочу тергөө кызматына жеткирип, ал эми аптабын айып коросуна токтотулуп, бул боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Жаш өспүрүм азыр Өзгөн райондук ооруканада абалы туруктуу жакшы.